Adam болуш үчүн мен ойлойм эң биринчи адам өзүнүн милдетин билиш керек. Жаратылышка мен адам болуп жаралдым. Жаралгандан кийин адам затынын эмне милдети бар деген ошол маселени койгум келет. Демек ал милдет биринчи адептүү болуу, экинчи ден соолукта болуу, үчүнчү ошол адеп менен ден соолугубуз менен биз өзүбүз кандай жаран болобуз, кайсы мамлекеттин жараныбыз, ал жарандын алдында кандай милдеттер бар. Демек бизде мамлекетибиз көп жарлыктарды чыгарат. Ал жарлыктардын баардыгы бизге тиешелүү. Ошол жарлыктарды аткарыш үчүн мамлекет бар. Ал эми мамлекеттин кызматы сан өлчөмү гана убакыт менен берилет. Ошонун баардыгын ишке ашырыш абдан кыйын. Ошол кагазды жогору жактан кийинки мамлекеттик органга, айыл өкмөттөрүнө түшүрсөк. Ал эми ал жерде азыр кесиптин ээлерин көбөйтмөкчүсүн азыр кыскартып жатпайбы? 30%-ке 30%-га кыскарткыла деген сунуштар болот да. Ал жумуш орун кыскарып аткан менен элдин саны көбөйүп атат, балдар көбүрөөк төрөлүп атат, көйгөйлөр күн санап өсүп атат. Эң биринчи көйгөй эмне? Эң биринчи көйгөй эгерде үй бүлөдө ата-эненин үйү болсо, ата-эненин 5 баласы болсо, алардын жашай турган үйү жок да. 5 балага үй кайдан келет? Үйдү каяктан алат? Эгерде ал үй бүлөнүн мүчөлөрү иштебесе, жумуш орун жок болсо, анан кийин көйгөй ошол жактан жаралат да. Биринчи көйгөйүбүз айла жоктон балдарды батыраганычтар юбилацияга бериш керек. Экинчи үй бүлө жалданып иштеш керек. Үчүнчү үй бүлө ата-эненин пенсиясын карап, анан кийин ачуусу менен, таттуусу менен ата-эненин ден соолугун алыш керек. Акыр ошол барат. Бирок ошондой болсо дагы бизде активдүү айымдар, кайдыгер эмес энелер ушул жерде отурасыздар. Себеби бул жерден сиздер айыга албайсыздар. Эч кандай мамлекет тарабынан чындыгында колдоо да жок. Туура. Ошондой болсо дагы кичинекей дамектен алып туруп сиздер күрөгөн сүйлөп жүрөсүздөр. Чындыгында ошол жерде отурган эжелердин улуттук кийимдерин көрүп мен суктанам. Себеби биздин брендти жасаган сиздер. Францияда боз үйдү тиккен жаңы тууган айдай болуп көргөзмөдө биринчи Кыргызстандын боз үй алды. Ошондо айтышат француздар. Таң калабыз. Ушундай да болобу керемет. Жаңы тууган айдай болуп, эртең менен турса ап-апак болуп, жакшынакай өзүнчө кыска үй менен үйүлүп калды. Ал турган үйгө цементтин кереги жок, мыктын кереги жок, таштын кереги жок, тикен кереги жок. Туруп эле сыйкылып төтө үй туруп калды. Ал үйдө турган сиздерсиздер эле. Ал эми боз үйдү эмне жасаш өзүнүн немеси канча? Ал эми кичинекей куракты кураш дегенде кандай кыйынчылыктар бар? Ошонун баардыгы тең чындыгында бизде документ менен тастыкталып, жалаң мисалы мектепте мугалимге кесиптин ээси деген диплом берип атпайбы? Ал эми сиздерде дагы өзүңөрдө ошондой бир билим берүүчү кандайдыр ишкана болсо, ошону себеби сиздердей болгон эжелер улуттан илгертен бери калган наслдерди алып жүргөн сиздерсиздер. Анан кийинки муундар алып калды, албаса бүттү жойлар. Эң биринчи эмнеге кайрылгым келет, мен тилге кайрылгым келет. Азыр биздин жаштар телефон менен бир орус тилин же бир чет тилин көрбөгөн балдарыбыз ошол тилде сүйлөп, ошонун маданиятын алып калды. Маңкурттук деген мен ошол жаш кезимде Чыңгыз Айтматов биринчи чет мамлекеттерге чыгып, анан түз эфир болгон ошондо сураган. Биздин Кыргызстанда башка мамлекеттегидей биздин Кыргызстанда эмне жок? Ал эми бизде болгон нерсе башка мамлекетте эмнеси жок дегенде мен ошондо эсимден алыптыр. Бизде биринчи маңкуртизм деген бар чет элде. Ата-энесин тааныбай калды деген бар эле. Ана биз мен таң калгам. Если атасы болсо, эмеси болсо, айыл болсо, мекен болсо, кантип тааныбай калсын деп. Экинчи айткан жугуштуу оорулар деген бизде жок деди. Чет элде мектепке барганда сумкасына бир кандай өздөрү колдончу нерсени ата-энеси салып берет деген болду.